Кыргыздын келечектен көптү үмүттөндүргөн футболчусу Гүлжигит Алыкулов Казакстандын Кайрат клубуна өтөрү айтылууда. Мындай маалымат социалдык тармактагы баракчаларга тарап талкууга алынууда. Анда жазылган маалыматтарга караганда Гүлжигит Алыкулов менен аталган клуб сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, учурда келишимдин шарттары тууралуу макулдашып жатышат. Жакынкы аралыкта клуб трансфердик маселени чечип, андан кийин футболчунун клубка өтөрүн расмий кабарлашат деп айтылат. Эске салсак, Гүлжигит Алыкулов Беларустун Неман клубуна 2019-жылдын март айынан баштап ойноп келген жана 2019-жылдын мыкты футболчусу наамын татыган. Ошондой эле Суперинфо гезити, Супер Кийжи порталынын жылдын супер футболчусу наамын жана Кыргыз футбол федерациясынын Кыргыз Республикасынын мыкты футболчусу сыйлыгына татыган. Белгилей кетсек, Кайрат футболдук клубу Казакстандын жогорку лигасында ойноп келет. Клуб өз тарыхында 2 жолу Казакстандын чемпиондугун, 9 жолу Казакстан кубогун жана 2 жолу Казакстан супер кубогун жеңип алган. Буга чейин Алыкулов ага Кайрат футболдук клубуна чакыруу түшкөнүн жана күчтүү лигада ойноо үчүн ал жактан баш тартканын айткан.